Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Гимназия FM радиосу жана мен алып барчу Сагыналуу Улубек болот. Кутман кечиңиздер менен. Жалпыңыздарга жагымдуу маанай каалап, бүгүнкү кадырлуу коногубуз менен тааныштыра кетейин. 2019-2020 окуу жылынын эң мыкты бүтүрүүчүсү, жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы боюнча жогорку баллдын ээси Муса кызы Калбөө. Саламатсызбы, Калбөө эже? Кандайсыз? Бүгүнкү биздин эфирге кош келипсиз. Саламатчылык. Кудайга шүгүр. Жакшы, рахмат. Өзүңөр кандайсыңар? Кош келдик. Сонун эжеке. Биздин алгачкы эле суроо студенттик жашооңуз кандай башталды жана кандай жаңылыктар менен коштолуп атат? Мына азыр өзүңөр көрүп тургандай, пандемияга байланыштуу окуулар аралыктан жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле биз дагы онлайн түрүндө сабактарды өтүп жатабыз. Албетте башында алгач кыйынчылыктар болду. Акырындап үйрөнүп жатабыз. Рахмат эжеке. Анда бүгүнкү темабызга киришели. Баарыбызга маалым болгондой эле, сиз 2019-2020 окуу жылынын аяктап жатып, ЖРТдан 193 балл алууга жетиштиңиз. Мунун сыры эмнеде? Айтып берсеңиз. Чоң рахмат. Мен ЖРТдан жакшы балл алуума мугалимдеримдин жана ата-энемдин салымы чоң десем болот. Себеби алар мен жакшы билим алуума, ийгиликтерди жаратуума жакшы шарттарды түзүп беришти. Эң алгач эле ЖРТга даярданып баштаганда алдыма максат коюп алдым. Ушунча балга жетишем, ушунча балл алам деп. Кудайга шүгүр, максатыма жеттим десем болот. Жана ЖРТга даярданып жатканда бул китептердин ролу чоң. Канчалык китептерди көп окуп, ой жүгүртүүбүздү өнүктүргөн сайын жакшы балл алууга ошончолук мүмкүнчүлүктөр артат. Анан дагы ЖРТда бөлүктөр бар эмеспи? Математика, кыргыз тилинин дагы бөлүктөрү бар, аналогиянын ичинен дагы бир канча бөлүктөр бар. Ошол бөлүктөрдү дагы окуп жатканда, окуп, түшүнүп, алардын мисалдарын жөн гана иштеп койбостон, өзүбүз дагы жок дегенде 5-6 мисалды жазып, аны досторубуз менен бөлүшүп, канчалык көп бөлүшкөн сайын биздин эсибизде ошончолук көп калат. ЖРТга даярдануунун китептердин ролу чоң деп угабыз. Сиз кандай китептерди окудуңуз эле? Айтып берсеңиз. Ооба, туура айтасың. Китептердин орду чоң. Мен даярданганда Нова, Секом жана Компас китептерин пайдаландым. Андан сырткары адабий китептерди, адабий чыгармаларды, Гезит журналдагы макалаларды колдондум десем болот. Ошондой эле бул тесттин ичинде келген суроолордогу же болбосо айрым сөздөргө түшүнө албасак, ал сөздүн маанисин билбесек, биз тестти белгилей албайбыз. Белгилөө биз үчүн өтө оор болот. Ошол үчүн адабий китептерди көп окуу керек. Эскирген сөздөр, архаизмдер көп кездешет тесттин ичинде. Ошол үчүн адабий чыгармаларда ал сөздөрдү окуп, ал сөздөрдүн маанисин, жөндөөлүшүн билип алсак, биз үчүн тесттерди белгилөө жеңил болот. Рахмат эжеке, айтып бергениңиз үчүн. Сөз китеп жөнүндө болуп аткандан улам сизге суроо берим келип атат. Сиздин сүйүп окуган китебиңиз же чыгармаңыз кененирээк айтып берсеңиз. Мен жакшы көрүп, сүйүп окуган чыгармам Чыңгыз Айтматовдун Делбирим повести болду. Андан мен көптөгөн жакшы нерселерди үйрөндүм десем болот. Мисалы, эгерде кандайдыр бир түшүнбөстүктөр болсо, аны дароо ошол жерде чечишип, сүйлөшүп алуу керектигин. Эгер андай болбосо, бир өмүр бою мындай өзүңдү мыкчып жемелеп өтүүгө туура келерин түшүндүм. Сонун китептерди окуган экенсиз эжеке. Быйылкы бүтүрүүчүлөргө кандай кеңештер бере аласыз ЖРТга даярдануу боюнча? Ооба, албетте. Бир нерсени баштаардан мурда сөзсүз түрдө пландап алуу керек. Плансыз иш болбойт да. Бирок быйылкы бүтүрүүчүлөр, менин силерге айтаарым, пландардан мурда сөзсүз түрдө пробный тесттерди тапшырууңар керек. Себеби пробный тесттер силердин кайсы темалардан кыйналып, кайсы темаларды начар билип жатканыңарды көрсөтүп берет.
жана ошол темалардын үстүндө көбүрөөк иштөөгө аракет кылгыла. Анан дагы калган темаларды дагы окуп коюуну унутпагыла. Негизинен тестке даярданып жатканда бир нерсени билип алууңар керек. Мен бул тесттин жаман балл алып калсам эмне болот деп таптакыр ойлонбогула. Бул ойду такыр эле оюңардан чыгарып салгыла. Жана бул тест менин тагдырымды чечпейт, менин жашоомду чечпейт. Бирок жакшы балл алсам өзүмө жакшы. Бюджетке өтсөм ата-энеме жардам берген болом. Ушул сыяктуу ойлор менен ойлонгула дагы тестке жакшылап даярдангыла. Болушунча минутаңарды, секундаңарды дагы кетирбей даярданууга аракет кылгыла. Себеби ЖРТга аз эле убакыт калды. Ал убакыттын ичинде силер көп нерселерди кылууга тийишсиңер. Ошол үчүн убактыңарды үнөмдөөгө аракет кылгыла. Андан сырткары ЖРТга аз калганда мындай өзүңөр каалаган иш менен алек болгула. Мисалы, эгер силер ЖРТга бир апта же болбосо 4-5 күн калганда канчалык китеп окууну жакшы көрсөңөр, китепти окугула. Же болбосо бүтүрүүчүлөрдөн, жакшы балл алган бүтүрүүчүлөрдөн кеңештерди, мотивацияларды алгыла. Мен былтыры ошол ЖРТга 3 күн калганда мурдагы жылкы бүтүрүүчүлөр менен байланышып 190, 200, 214 балл алган бүтүрүүчүлөр менен байланышып, алардан мотивацияларды алдым. Жана ЖРТга киргенде эмне кылуу керек, толкунданбоо үчүн эмне кылуу керек, өзүңдү кандай алып жүрүүң керек, ошолорду сурап, байланышып, алардын кеңештерин алып, жана ЖРТга киргенде эмне кылуу керек, толкунданбоо үчүн эмне кылуу керек, өзүңдү кандай алып жүрүүң керек, ошолорду сурап, байланышып, алардын кеңештерин алып, негизи ушул ЖРТга калганда өзүм каалаган иш менен алек болдум десем болот. Бул мага өтө чоң таасирин тийгизди. Силерди дагы өзүңөр каалаган иш менен алек болууну сунуштайт элем. Силерге окууңарга ийгилик, ЖРТдан жакшы балл алууңарды каалайм. Кеңештериңиз үчүн чоң рахмат эжеке. Анда эмесе кийинки суроого өтөлү. ЖРТга даярданууга негизинен канча убакыт керек? 1 айбы, же 3 айбы, же 1 жылбы? Сиз канча убакыт даярдандыңыз эле? 9-10 класстан баштап даярданса, бул эң жакшы. Эгер 11 класстан даярданам деп жаткан болсо, ал өтө чоң жаңылышат. Себеби 11 класска келгенде убакыт өтө эле тар болуп калат. Кайсыл теманы окусам, кайсыл темадан баштасам, бул теманы окусам тигизи калып кетет, эмне кылсам деген чарчайт ойлор мээбизди ээлеп алат дагы биздин даярдануубузга өтө мындай терс таасирин тийгизет. Ошон үчүн болушунча 9-10 класстан баштап даярданып баштаса жакшы болот. Анан 11 класстарга айтарым, ошол эгер 11 класста дагы эле кеч эмес, эгер даярданып баштаса, жада калса 1 мүнөттү, 1 секундту дагы четке кетирбей, унта коюп, маани берип даярданса, бул өтө чоң ийгиликтерге алып келет. 9-10 класстан. Талыкпай эмгек кылган экенсиз эжеке, өзүңүздү көрүп атасыз. Тегиде жыйынтыкты укканда кандай сезимдер болду? Жана биринчилерден болуп кимге сүйүнчүлөдүңүз эле? Ата-энеңиз аябай кубанса керек, ЖРТ балымды класс жетекчим Бекматова Бактыгүл эжекейден уктум. Укканымда, кубанганымдан бир аз толкундоолор болду десем да болот. Жана эң алгачкылардан болуп эле энеме жана бир туугандарыма айттым. Балам жамандыгы болсо эне кайгырат, жакшылыгы болсо кубанат экен деп Нуржигит Кадырбеков агайыбыз айткандай, энем аябай кубанды. Себеби бул ийгиликке жетүүмө энемдин дагы салымы чоң. Себеби ар дайым сурап, кандай кылып жатасың, эмне болуп жатат,
Деске кандай болуп даярданып жатасың, жакшы эле даярданып жатасыңбы, кыйынчылыктар жокпу деп дайыма сурап турчу. Ошол үчүн дагы энем менин ийгилигимди өзүнүн ийгилигиндей көрүп аябай кубанды. Андан сырткары менин байкем дагы ушул номер 5 мектеп гимназиясынын 2013-2014 жылкы бүтүрүүчүсү. Ал дагы ушул мени ЖРТга даярданып жатканда колдоп турган адамдарымдын бири. Ооба, баланын ийгилиги ата эненин кубанычы өмүрүн узартат эмеспи? Сиздей кызды тарбиялап өстүргөн ата энеңизге алкыш айтабыз. Жана сизге эркин микрофон. Чоң рахмат. Учурдан пайдаланып, ата энеме жана бир туугандарыма терең ыраазычылыгымды билдирем. Ошондой эле Катыраң орто мектебинин математика жана информатика мугалими, бизди ОРТга даярдаган агайыбыз Ормошов Сайырбек агайга, номер 5 мектеп гимназиясынын директору Шоруков Жаныбек агайга жана номер 5 мектеп гимназиясынын орус тили жана адабияты мугалими, биздин класс жетекчибиз Бекматова Бактыгүл эжекейге чоң рахматымды айтам. Жана дагы мени олимпиадага даярдаган номер 5 мектеп гимназиясынын кыргыз тили жана адабияты мугалими Ниязалиева Буйлатбек эжекей, сизге чоң рахмат. Мени ушундай ийгиликке жетүүмө сиздин дагы салымыңыз өтө чоң. Сиз берген билимдин аркасында мен ушундай ийгиликтерге жетип олтурам. Жана дагы номер 5 мектеп гимназиясынын эмгек жамааты, сиздерге дагы чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Мени ушинтип радио уктурууга чакырганыңар үчүн чоң рахмат. Силердин дагы окууңарга, ишиңерге ийгилик. Терең ыраазычылык билдиребиз. Окууларыңызга көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз жана эң жакшы жетишкендиктерге жетишет деп ишенебиз. Урматтуу Гимназия FM радиосунун угармандары, бүгүн биздер ЖРТдан жогорку балл алуунун сырлары менен бөлүшүп, Муса кызы Калбөө сыйлуу коногубуз болуп берди. Гимназия FM радиосунда кезектеги уктурууну алып барган мен Сагыналуу Бекболот болдум. Кийинки маектен жолугушканча сак саламатта болуңуздар.